Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 5 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Бишкекте китеп менен паспорт кандай шартта чыгарылганын көрдү. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги учкун ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышып келгенин анын маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчыга ишканада окуу китептери, гезит журнал менен паспорт кандай шартта чыгарылып жаткандыгы көргөзүлдү. Жапаров бүгүнкү күндө учкун бардык керектүү техника менен жабдылганын жана мамлекеттик маанидеги документтерди, анын ичинде паспорттарды өз алдынча чыгара аларын айткан. Президент ошондой эле көп жылдар бою тамырланган паспорттук мафияны жеңүү үчүн мамлекет 2 жылдан бери иштеп жатканын белгиледи. 30 жылдан бери паспорттан акча жеген мафия Кыргызстан чыгара албайт, болбойт, жомок айтып жатат деп жүргөн. Мына жомокту реалдуулукка айлантып койдук, деди өлкө башчы. Ал паспорттук мафия өлкөгө миллиарддаган сомдук зыян алып келгенин, документти жасалмалоодо коррупциянын масштабы абдан чоң болгонун жана улуттук коопсуздукка шек келтиргенин кошумчалады. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Ош шаарында дагы эл аралык маанидеги жаңы аэропорт курулат. Эл аралык жаңы аэропорт Ошкода, Жалал Абад шаарына да салынат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алогөзов билдирди. Ал соц тармакта тарап жаткан Ошко пландалган аэропорт Жалал Абадка салынмай болуптур деген билдирүүлөрдү төгүндөп, жаңы аэропорт 2 шаарга тең курулаарын белгилеген. Жалган жана чагымчыл маалымат таркатууга тийиштүү мыйзамдардын чегинде тескелерин, ал үчүн жоопкерчилик каралганын эске салабыз. Үстүбүздөгү жылдын майында мамлекет башчы Садыр Жапаров жаңы салынат турган аэропорттордун долбоорлору менен жеринде таанышкан. Анда Ош жана Жалал Абад шаарларындагы аэропорттордун ордуна ипотекалык негизде берүү үчүн көп кабаттуу үйлөрдү куруу каралганы маалымдалган деп жазган Алогөзов. Эске салсак, УКМК төрагасы Көк Жаңгак шаарындагы маданият үйүнүн ачылышында Жалал Абад шаарында дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган эл аралык маанидеги чоң аэропорт курулаарын айткан. Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Мерим Тилекова толугу менен акталды. Жогорку сот Алымкадыр Бейшеналиевдин мурдагы кеңешчиси Мерим Тилекованы толугу менен актады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Тилекова УКМК тарабынан былтыр майда опузалап пара талап кылууга шектелип кармалган. Кийин анын жашы жетелек балдары бар экенин эске алынып, үй камагына чыгарылган. Ушундай эле берене менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусундагы координатору Бейшакан Жайылмышева да айыпталган. Ал дагы акталып кайрадан өз кызматына отурду. Адвокат Абакировдун айтымында тергөө учурунда тагылган айып кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу ишине катышуу беренесине которулуп акталышкан. Женго Кайман аты бар Досонов Оштого абактан Бишкекке которулду. Ош облусунда тергөө абагында кармалып турган Женго Кайман аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досонов Бишкекке которулду. Бул маалыматты Азаттыкка анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ырастады. Анын сөзүнө караганда, Досонов 24 ноябрда дагы башка кылмыш ишине байланыштуу күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке которулган. Ал борбордо кайсы абакта экенин тактаган жок. Быйыл 13 январда Ош шаарында топ адам бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Бирөө учурган бул окуяда бир киши өлүп, дагы бири катуу жабыркаганы маалым болгон. Шаардык милиция адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган Кадырбек Досонов баштаган 5 кишини кармаган. Кийин ушул эле ишке байланыштуу жалпы 9 шектүү кармалганы белгилүү болгон. Досонов буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Соңку рет аны УКМК 2021 жылдын февраль айында кармаган.
Дагыстанда Крим чөйрөнүн Анабаша аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун бир катар мүчөлөрү, анын ичинде Кадырбек Досонов да кылмыштуу топтон мындай идеялардан баш тартканы айтылган видеолор чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында Кадырбек Досонов кылмыштуу аракетин дагы эле улантып жатканын айтып, ал оштон Бишкекке которуларын билдирген. Ассаламу алейкум, урматтуу Кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Плотбек деп чыгат. Плотбек Ембанк Плотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Плотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да акыркы операциясында ушул мына дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Өмүрбек Бабанов саясаттагы карьерамды токтотком. Экс-премьер Өмүрбек Бабанов социалдык тармактагы баракчасына пост жазып, саясаттагы карьерасын токтотконун билдирди. Мени мамлекеттик кызматка кайра келет деген ушак айыңдар чыгып талкуу жаратып жибериптир. Бирок мен дагы бир жолу ачык жана түз айткым келет. Мен саясаттагы карьерамды токтотком. Ал өткөн чакта гана болгон иш. Саясат мен үчүн элге жардам берүү мүмкүнчүлүгү болгон. Мен өзүмдү толугу менен бизнеске кайрымдуулукка арнадым. Бул аркылуу адамдарга жардам берип келгем жана улантам. Андыктан менин эч бир ишимди саясат менен байланыштырбооңуздарды суранам деп жазган ал. Ал ошондой эле таласта жаңы ачылган имарат боюнча кеп кылды. Өзгөчө ыраазычылыгымды Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбековичке жана УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичке билдиргим келет. Колдоо көрсөтүп, ачылышка катышкандыгыңыздар мен үчүн жана айылдаштарым үчүн өзгөчө колдоо болду. Мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке колдоо көрсөтүп, бизнеске шарт түзүп берген үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ошонун негизинде ушундай жакшы иштерди аткаруу мүмкүн болду деп жазган Өмүрбек Бабанов. Сузактагы жол кырсыктан ымыркай жабыркап энеси каза тапты. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда жол кырсыгы катталып 3 адамдын өмүрү кыйылганын облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда кырсык 1 декабрь күнү болжол менен саат 17:00 чамасында Бишкек ош жолунда болгон. Дэу Матиз үлгүсүндөгү автоунаа каршы тилкеге чыгып Honda Civic унаасы менен кагышкан. Анын кесепетинен Honda Civic автоунаасын башкарып бара жаткан аял, анын жанында келе жаткан апасы каза болгон. Мындан тышкары
Деу Матиз унаасындагы бир жүргүнчү көз жумган деп айтылат маалыматта. Ушул эле жол кырсыгынан дагы 3 адам жабыркап ооруканага жеткирилгени кошумчаланды. Дарыгерлердин жалпы практикалык борборунун райондук бөлүмү Спутник Кыргызстан агенттигине жабыркагандардын арасында 4 айлык наристе болгонун айтып, энеси кырсыктан каза болгонун кабарлашты. Ымыркай жеңил жаракат алып, ооруканадан чыгарылган. Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарынын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөк жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат жүркан менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем, мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин, дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле, жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Эгерде да сиздерде да ушундай көйгөйлөр болуп жатса, башыңыздар ооруп, таманыңыздар муздап, суук тийген, муун оору, башыңыздар ооруса, ушундай кылып простатиттен, гаймориттен арылтабыз. От процедурасы жасалат. Толук маалымат экрандагы номерлер, биздин адрес Ош шаары, Масалиев 76, Арентур Горбанядагы Оптима банктын жанында. Молдовалык инвесторлор Ысык көлгө чычырканак багын эгишти. Молдовадан келген агрономдор Ысык көл облусунун түп райондагы 25 гектар жерге чычырканак эгишти. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Долбоордун баасы $250,000 жакын каражатты түздү. Питомникте тамчылатып сугаруу системасы колдонулууда. Бул чычырканактын арык, кумдуу жерде деле өсүшүнө шарт түзөт. Инвесторлор чычырканакты дагы 1,25 гектарлык жерге эгүүнү пландап жатышат. Өсүмдүк витаминин көп жемиштердин катарына кирет, деди өкүлчүлүктөн. Ысык көл облусунун башчысы чычырканак багы экономикага гана эмес, аймактын экологиясына дагы оң таасир этерин белгиледи. Кыргызстандык мугалим эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсү болду. Нарын район Өрнөк айылындагы Жакып Өмүралиев атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими Анаргүл Жолдупаева орус тили боюнча биринчи эл аралык педагогикалык олимпиадада жогорку усулдук сабаттуулук номинациясы боюнча жеңүүчү болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Сыйлыкты Иммануил Кант атындагы Балтика федералдык университетинин ректору Александр Федоров тапшырды. Белгиле кетсек, орус тили боюнча биринчи эл аралык педагогикалык олимпиада 2023 жылдын 20-30 ноябрында Калининград шаарындагы Балтика федералдык университетинде өткөн. Тандоо этабына 28 өлкөдөн 150ге жакын адам катышкан. Анын жыйынтыгы боюнча 11 адам жеңүүчү, 12 адам вице жеңүүчү деп аталды. Блогер Ырыс Жекшеналиев акталды. 4 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда блогер Ырыс Жекшеналиевдин иши боюнча соттук отурум өттү. Соттун чечими менен Ырыс Жекшеналиев бардык беренелер боюнча акталды. Өткөн жылдын август айында 19 жаштагы Ырыс Жекшеналиев УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө боюнча архивдик видео кайрылуусунун Facebook'ка жарыяланганына байланыштуу суракка чакырылган. Ага карата Кылмыш процессуалдык кодексинин 278 беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандык уюштурууга чакыруу менен кылмыш иши козголгон болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамидин уулу үй камагына чыкты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Замирбек Шамидин уулу үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Ал 8 январга чейин үй камагында болот. Журналисттерге жактоочу Алманбетбек Султанов билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен кылмыш иши 8 сентябрда козголгон. 13 сентябрдагы Бишкек шаардык сотунун имараттын алдындагы митингден кийин ал 278 беренеге массалык башаламандыктар алмаштырылган. Замирбек Шамидин уулу 21 сентябрда УКМК тарабынан кармалганы айтылган.
Туркиядан жасалма доллар алып келип Кыргызстанда саткандар кармалды. Кыргызстандын аймагында жасалма акча каражаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинде акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды жасалмалоо каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам-иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжасында Бишкек шаарында кылмыштуу топтун мүчөлөрү жасалма акчаларды Туркияда жасалган долларды сатуу менен алектенген кыргыз жарандар кармалды. Тактап айтканда, кармалган адамдар чет мамлекеттердин жана Түркия, Өзбекстандын жарандары менен алдын ала сүйлөшүп, Кыргызстан жана Өзбекстандын аймагында жасалма акча каражаттарын алып сатууну жана жүгүртүүнү ишке ашырышкан. Бостонов кыргыз авиакомпанияларын Евросоюздун кара тизмесинен чыгаруу иштери жүрүүдө. Кыргызстандагы авиакомпанияларды Еврокомиссиянын кара тизмесинен чыгаруу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу 4-декабрда Жарандык авиация агенттигинин директору Данияр Бостонов билдирди. Анын айтымында, кара тизмеден чыгуу үчүн 7 кадам иштелип чыкты. Үстүбүздөгү жылдын 24-25 майында Брюссель шаарында DJI Movie'нин директору менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жылыш бар, бүгүнкү күндө дагы аракеттер жүрүп жатат деген ал. Белгилей кетсек, эл аралык Жарандык авиация уюмунун аудитинин натыйжалары боюнча 2006 жылдын октябрында Кыргыз Республикасында катталган бардык авиакомпаниялар Евросоюздун кара тизмесине кирген. Өкмөт андан чыгуу жаатында бир катар аракеттерди көргөнү менен майнапсыз болуп келген.